Биринчиден өзгөчө кырдаал министринин орун басары баяндамачы сизге да. Сиз биздин коллегабызга айтып жатасыз да, силер 90 депутат, айтсаңар кайсыл жакка батырабыз болгону 40 деп. Силердин биздин коллегабыз айтып жатат. Ошол Ысык көлдөгү муктаж эмес мектепти киргизип коюпсуңар. Муктаж мектептер бар эле го деп. Сиз башка жакка кетип калдыңыз. Комиссияга шылтап атасыз. А биздин коллегабыз эң туура маселени айтат. Ар бир депутат өзүнүн округун жакшы билет, 5 колундай. Кайсыл жерде мектептин акыбалы кандай экенин. Сиздер бул жакта отуруп эмнени билесиңер? Ошо билген эл өкүлү катары айтып жатат. Сиз комментарий берип отурасыз бул жерде. Сиз айтып жатасыз да, ушунга чейин 20 миллион алынган, туурабы? Туура. 9 миллион ковидке дедиңер, ошонун отчету каякта? Отчету бар. Урматтуу коллегалар, биз мына маселени кийинки окууга калтырайлы. Себеби буга чейин 20 миллион булар алган, ошонун отчетун алып келсин, анан экинчисин карайбыз. Мына 30 миллионго силер уже 10 мектепти баштап койдук деп айттыңыз, туурабы? 30 миллион эсебинен деп. Ошо башталды, азыр ПСДсы бүтүп атат. Эми карасаңыз, ПСДсына да акча кетет да. Эмне үчүн комитеттен ратификацияны өтпөй туруп, каралбай туруп, силер уже баштайсыңар? Кандай акыңар бар? Жинасыз, сиз жооп бериңизчи, кандай акыңар бар ушу каралбай туруп жумушту баштаганга? Бек Жапарович, бул боюнча 20 миллион берилген, буга чейин 40 мектеп бүтөт деген ойдо болчу. Бул деген келишим макулдашууга кол коюлган, жана ратификация өткөн. Анан булар баягы 2-3 жыл беле, Азамат Муратович. Ошондо булардын баалары көтөрүлүп. Канча мектеп бүтө ошол убакта алганыңарга? 40 мектеп деп пландаштырылган, бирок азыр 14 мектепке, Азамат Муратович, айтып коңузчу. Мен жооп берип коеюнбу? Бул болсо өкө тең ратификациядан өткөн 20 миллиондагы өзүнүн биринчи эң негизги 30 миллиондагы өткөнбү? Андан кийин 55 миллиондагы өткөн. Ал бул болсо экинчи кошумча каржылануу болуп, азыр жетпеген 30 жанакы 40 мектепке деп ошо бүгүнкү күндө 30 миллион сурап атабыз да. То есть биринчи өкө тең уже макулдашуудан өтүп, немеден ратификациядан өткөн. Урматтуу коллегалар, мына карасаңар, Шайлоо Кыргызович, Чыңгыз Азаматович. Бул жерде биз 6 соста депутаттар ратификация кылып берген да, чындыгында ошолор атын атап кетти, комиссия киришкен. Булар алган акчанын аягына чыгарган эмес. Мына 40 мектеп деп 14-16 мектеп бүткөн. Калган ковидке деп 9 миллион башка жакка бөлгөн, 4 миллион, 5 миллион башка жакка бөлүшкөн. Бул жерде эч кандай неме жок. Бүгүн кайсы маселе менен келдиңиздер сиздер? Кошумча акча алып берди. Канча миллионго кошумча деп келдиңиздер? 30 миллион АКШ доллары. Урматтуу төрага, мен ушу төраган орун басары катары айтайын. Комитет чечим чыгарайлы. Ушул күнгө чейин алган акчанын отчетун алып келсин. Биз карайлы. Мындан кийинкисин анан колдоп берели. Мен сунуш берем, урматтуу төрага добушка коюңуз. Муну аркага кайтарайлы. Рахмат.